Садыр Жапаровга жолукканда да айткам. Абдан кыйын болот. Эмчи дегенде абдан оор убакта келди. Бул системаны өзгөртпөсө болбойт. Мына өзгөртпөй койгон Атамбаев менен Бакиев эмне болду? Акаев түсүп кеткен. Эгерде өзгөртпөй койсо булар так ошол мурдагы эле президенттердин кейпин кийет. Мурдагы эле бийликтин кейпин кийет бул командадагы. Ошон үчүн булардын бир эле жолу бар. Реформага барыш керек. Башка жолу жок. Реформага барбай эле ушинтип кетем десе абдан кыйын. Экинчиден, мамлекеттин чөнтөгү бош, эч нерсе жок. Ошон үчүн коңшу өлкөлөр менен, айрыкча Россия менен тил табышып иштеш керек. Бизге жардам берип аткан мамлекеттер менен тил табыш керек. То есть дипломатиялык ушул иштер боюнча абдан активдүү жүргүзүш керек, ишеним болуш керек. Өлкөлөр Садыр Жапаровду тааныйбы, тааныбайбы, эши чоң маселе. Ошондуктан эл аралык тышкы саясатта чоң иштерди жүргүзүш керек. Болбосо акчабы жок, кыйналып калат. Үчүнчүдөн, азыр элибиз каалайбызбы, каалабайбызбы экиге бөлүнүп калды. Бүгүн Садыр ура деген топ площадьта турат. Мүмкүн алар 10 миңдир. Калгандагы 5 миллиондон ашык еще эл бар. Алардын ою кандай? Алар эмне деп атат? Эртең эле ушу партиялык тизме менен шайлоо өткөрүлсө, ушул эле партиялар элди кайра бөлүп коет. Партиялар билип атат элди. Мына эртең бөлдө Садырга каршы оппозициялык партия пайда болот. Мына ошондуктан мен айтып атам, шайлоо системасын өзгөртөлү. Партиялар даяр оппозиция, даяр ОПГ, даяр финансы да бар, курал да бар. Каалаганын жасайт. Үйрөнүп алды. Шайлоо таза өткөн жок деген шултоо менен чыга берет. Жарым ак үйгө кирип кете берет. Анан революцияны алмаштырабыз дей берет. Мына ошого жол бербеш үчүн шайлоо системасы сөзсүз өзгөртүлүш керек. Партия эмес, адамды тандаш керек. Бир мандаттуу округтардан. Округтарда андай жанагындай ак үйгө асылмайды округтагы шайлоочулар бияка келбейт. Алар өздөрү балдарын өздөрү билип алат кимдин ким экенин. Андай тополгонго жол бербейт. Эгер бул шайлоо системасы калса, Садырдын акыбалы кийинки шайлоо менен да бүтүп калышы мүмкүн.